Гостиницаларда иштейт. Балам болсо жанагындай трак менен чыгып кетти. Кошуналарды болсо анча-мынча беш бармак кылып мындай бир таласын беш бармагын кылып бир чакырып койгон учурлар болуп атабы? Абдан да. Бу жерде тамак жакшы көрүшөбү кыргыз тамактарын? Кыргыз тамактар өзгөчө беш бармакты. Булар таң калышып жейт да. Мындай тамак биз баягы таласта кол менен кесип алып баш бармак жасайт эмеспи? Ошол тамактарды соседтерге берип, берки балдарды чакырып, соседтерди чакырып тамак жешкен күндөр бар. Мен мына ушул жерде жашайбыз. Үйдө, жеңең үйдө. Мына ушул жашаган жерибиз. Жакшы жатабыз, өзүңүздөр кандай? Жакшы. Жакшыбы? Жакшы, турабыз. Жакшы. Эмне шаарлык болуп кетипсиз эми? Айылда деген уй саап эле кадимкидей жүргөн неме? Америкалык болуп калыпсыз да. Эми ушул шаарда ушундай экен, ушундай болуш керек экен Америкада жүргөндөн кийинчи. Жакшыбы бардыгы? Бардыгы жакшы жатабыз. Эмне жетишпей атат? Америкада баары жетишти. Жетишпейт деп айтканга болбойт. Баары жетишти. Кыргыз кантип жазып алабыз билем, кыргыз болгондон кыргыз аныбыз мынакей борсок. Бул бизде өзүбүздүн улуттук оокатты унутпайбыз. Биз биякта Американын оокатын жебейбиз. Продуктасын сатып алып эле баягы өзүбүздүн оокатты жейбиз. Окшошо экен. Мынакей кыргыз наныбыз, кыргыз борсогубуз. Байкебиз болсо айтат, Азаттыктын сайты менен эле жашайт дейт го. Азаттык экранды бергет бизге. Эртең менен намазга беште турат, туруп эле азаттыкты бюджет этет. Анда сиз көп убактыңызды бул компьютерде? Мен көп убактым мына ушул жерде өтөт. Могу жерде? Мына көп убактым ушул жерде. Ушул жерде өтөт. Азаттыкты ачып коесуз. Азаттык деген мен негизги жашоонун маңызы азаттык. Жерде келгенден кийин мурда эми тиякта жүргөндө интернет жок, бизде тиги болбогондон кийин жерде келгенден кийин мен жашоонун маңызы ушул болуп калды. Кыргызстан менен күнүгө байланышып турам. Жанарды мен күнүгө көрөм бу жерден. Мыногу жерде жанар деген мына кадам сайын бар. Азаттык радиосун угам, Азаттык силердин берүүңөрдү угам. Бул өзү мен үчүн аябай эме болуп турат да. Мен ошо менен кубаттанып калып атпайлыбы биз бу жерде. Кубаттанып кыргыздарга аралашып калып атпайлыбы, бу жерден көрүп атпайлыбы. Ар бир сайтыңарды өзү негизи Азаттык ушунчалык кызыктуу. Бу жердегилер кандай мен өзүм үчүн ар бир кыймыл эткен. Кыргызстанда да мындай маалымат ала албашым мүмкүн болчу. Мекендин баркына ушул чет өлкөдө жүргөндө жетет болушуң керек, Ошол эле айылдагылардын жашоосу деле азыр бул жакта келсең, айылдагы чабандын, дыйкандын, мугалимдин жашоосу деле өзүнчө бир Кыргызстанда мындай. Кудайга шүгүр десе болот да. Керемет да. Керемет. Кудайга шүгүр эмес, Кыргызстандагы жашоо керемет. Кыргызстанда жер жок да, жок. Ата мекен, туулган жериң деген алыс жүргөндө баркына жетет экенсиң. Музыканы болсо ошо Кыргызстандан бери келатканда ала келген. Бул эми биздин өзүбүздүн менен жашташ Асанкалы Керимбаев ырдап атат. Өзүбүздүн ыр турганда Американын ырын эмне кылам? Американын ырын түшүнбөйсүң дагы. Алар кандайдыр мазмуну жоктой. Булардын тилин карап көргүлө, сөзүн карап көргүлөчү, мазмуну өзүбүздүкү да, өзүбүздүкү. Кошуналарыңыз кайсы музыка деп? Бирге кошуналарга угузам, заводко алып барып алуугам. Яныбызда магнитофондор болот да, коюп коебуз, ошол жерге коюп туруп, ошол жерден угам. Эмне деген ыр ырдап атат дейт. Бу деген сен тиги Майкл Джексондун дагы сону мен үчүн. Деп ошонсо таң калышат. Биз эчтеке түшүнбөй атабыз деп. Мен зато мен түшүнөм да. Мен да силердикин түшүнбөй атам деп. Аларга жообум ошо болот, башка жооп жок. Асанкалы Керимбаевдин үнү Америкада жаңырат дең, жаңырат, күнүгө жаңырат. Калпагым бар, кыргызча жанагындай шапке бар, кийизден жасалган шапке ошо Кыргызстандан келатканда. Ала келген кадимки эле ошо Кыргызстандагыдай эле жашоо. Кийип алып туруп чыкканда беркилер. Бу каяктагы немени кийип алдың деп таң калышып. Кечээ экөөбүз тиги футболдо таанышканда айтып аттыңыз эле, кыргыздар ушулардан бир үй куруу жагын үйрөнсөк жакшы болот эле. Балким биз алып барабыз ушул депчи. Кыргызстанга бул эми канча жылда барат? Ушундай бир акчаны азыраак эле сарптап, анан жанагындай чеп кургансып эле коргон кылып кура бербей, мындай чакан кылып, бирок сапаттуу, мындай ыңгайлуу кылып курганганчы. Кыргызстан буга келиш үчүн да көп барго деп ойлойм да. Анткени Кыргызстанда жыгач маселеси оорураак да. Жыгач кичине кымбатыраак, Россиядан алып келишет. Кыргызстан
Кыргызстанда эле мындай колдонсо болот, анткени булар мындай өтө акылын иштеткен да, үй салыш үчүнчү. Бизде Кыргызстанда мындай бүт эле кирпичтен куруп, анын ортосунда пространство жок, ошон үчүн үйлөр тердеп, сырыс болуп, анан кышында да жылы ичиш өтө кыйын да. А бул үйлөрдө болсо жылы ичиш өтө жеңил, жайында да салкын болот да. Ошо салкындыкка да мындай вентиляционный системалар аябай жакшы да. Мындай умный жасалган да, мындайча айтканда. Аябай акылды иштетишкен да булар ушул нерсеге жетиш үчүн. Эми Кудай бурса бул жерде үйрөнүп атабыз, эми биз да Кыргызстанга барып. Кыргызстанга барсаңыз эми өзүңүздүн үйүңүздү кантип курайын деп атасыз? Мен деле ушул сыяктуу кылып курайын деген оюм бар. Албетте азыр биякта көптөн бери иштеп, үйдүн түбүнөн баштап ошо үстүнө чейин баарын үйрөнүп калдык, Кудай бурса. Анан эгерде Америкада азыр чатырларды жаап, американецтердин мыкты үйлөрүн жаап аткан усталардын бардыгы Кыргызстанга кайтып бара турган болсо, Кыргызстандагы усталар бизди телевизордон көрүп коркпай элеби анан? Биз жумушсуз калабыз депчи? Жок. Эми бул жерде ар бир кыргыз үйүнөн алыс кеткенден кийин алар ар кимдин өзүнчө кыялы бар. Мен Кыргызстанга барып чоң компания ачам, мындай строй материалды Кыргызстанга жаңылык кылып киргизем, элге жумуш берем деп. Бизде былтыр ушул эле кыргыз балдар менен былтыр мындай күндөн алган энергия, солнечный батарея деп коет. Ошо 3 гектар жерге солнечный батарея орнотконбуз. Ошону барып үйрөнгөн балдар Кыргызстанга ушул керек, тоо ташты жардырбай эле депчи. Күндөн эле бекер энергия алган. Мына бул жерде Азамат айткандай, ушул Кыргызстанга барып ушул үйлөрдү киргизиш керек деп. Кыргызстанда усталардын жумушун талашпайбыз, наоборот, аракет кылабыз ошолорго көп Жумуш бергенге, орун менен камсылганга, жумуш түзүп бергенге. Кыргызстандагы балка менен уруп отурбайсыңар. Мисалы, мына объект полностью ырсан. Кээ бир компания бар, мыналарды. Мына мык. Ар биринин мык. Буларда ган деп коет. Орусчасы пистолет, бизче айтканда тапанча. Мына октору. Бир мына рулон ок, бир пачка шыңыл деп коет, мына биз колдонуп аткан материал. Бир пачка шыңылга жетиш керек. Муну атып коесуңар кадимге, кагып жүрбөй эле мындай. Бир шыңылга мисалы 4төн мерген. Бир шыңылга 4 жолу атып коесуң, ган менен. Ган воздушный. Аябай жеңил и жумушка да батты. Мына Кыргызстандын атындагы биздин чоң кубок достойный чемпиондорго тартуулаганга уруксат берип койгула. Кыргызстанды дагы Кыргызстан үчүн болеть этип жүрөбүз да ар дайым. Жүрөк Кыргызстандыкы, биякта убактылуу жүрөбүз. Буюрса бардыгыбыз күчтөнүп алып үйгө кайтабыз. Эгер убакыт жок деп жүрө берсек болбойт. Ар ким ден соолукта керек, ден соолукта ойноп ошо ойлоп бир жумада бир жолу чогулуп бизде тренировка кылып турабыз. Саламатсыңарбы Азаттык теле берүүсүнүн көрүүчүлөрү? Эгер силер Иллинойс штатынын Чикаго шаарында болсоңор, Жибек жолу ресторанынын эшиги силер үчүн ар дайым ачык. Чикаго ушул жерден башталат. Биякта такси болуш үчүн окуш керек, 2 ай окуусу бар. Кыргызстанды беле турабыз. Азаттыктан башыбыз чыкпайт эртеден кечке. Американецтерде өз мындай бир алдын ала ойлонгон элдер болот эмеспи? Голливуд борборунда турабыз. Өзүңөр көргөндөй бул туристтердин меккасы болуп саналат. Ушул жүрөбүз чет өлкөдө, Америкада кыргыздын желегин дүңкүрөтүп. Кошуна үйкүлөр, Кыздар капа болушпадыбы? Кыргыздын кыздар баары эле чыгып эле барыңа утуп алсаңар. Жок, капа болушкан жок, себеби өздөрү көрүштү абдан сулуу кыздар бар экен деп. Кыргызстан жөнүндө Кыргызстан эмне болуп туруп, биздин ошо бир туугандарыбыз, туулган жерибиз эмне болуп туруп, ар дайым Кыргызстан жөнүндө маалыматтар алып турабыз.